Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu internette men el biyligi dep 5-6 жолу көтөрүп атмын. Ошондо Кыргыз элинин кен байлыктарын казынага, Кыргыз элинин казынасына буруш зарыл деп 2-3 жолу айттым эле. Эми азыр айта турган нерсе Кумтөрдө болуп аткан нерсе, Кумтөр жөнүндө. Кумтөрдүн башаты тетиги Аскар Акаевден башталган. Аскар Акаевден. Эми азыр Садырдын бийлиги ушу Кумтөрдө чоң доомат коюп атат. Баланча экология боюнча, налогдор боюнча бул өтө чоң таймашуу болот. Кумтөр оңой менен өзүнүкүн бербейт. Булар азыр чоң бир таймаш. Кыргыз элинин бийлигине өтө чоң басым болот. Ошон үчүн Садырга айтарым, бул бийликке айтарым, өтө катуу туруш керек. Өтө катуу туруш керек. Жана ошондо Кыргыз эли, жалпы Кыргыз эли бир Аллах Таалага дуа кылып, ушул Кумтөр маселесин Кыргыз тарапка оңунан чечип бер деп дуа кылганыбыз туура болот го деп ойлоп атам. Ушул дуа окулгандан кийин баарыңар мага кошулуп амин деп Кудайдан тиленсек, балки Аллах Таала ошол жерди жеңилдетип, ушул Кумтөрдүн кен байлыктарын балки Кыргыз элине жеңилдик менен буруп коер деген үмүт. Ошон үчүн азыр дуа кылып коелу, баарыбыз жалпы Кыргыз эли ушуну туура түшүнүп, жараткан ушу Кумтөрдү, кен байлыктарыбызды өзүбүздүн Кыргыз элине буруп бер деп сурансак туура болот го деп ойлойм. Бисмиллахи Аллаху акбар. Ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Эми Аллах Таала сен оор кылган нерсени эч ким жеңилдете албайт. Сен жеңил кылган нерсени эч ким оор кыла албайт. Ушу Кумтөр маселесин Кыргыз элине кайтарып, буруп, ушу кен байлыктарды Кыргыз элине кызмат кылгандай кылып, ушу өзүбүздүн кен байлыктарыбызды Кыргыз элинин казынасына буруп беришин көптөн көп суранабыз. Ya Rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Аллах Субхану ва Таала ушу дуабызды кабыл кылып, жалпы Кыргыз элине өзүң ырайым эт. Ушу кен байлыктарыбызды өзүбүздүн Кыргыз элинин казынасына буруп, жанагы алдым жуттум колдордун колдорунан Кыргыз элинин колуна беришин үмүт кылып көптөн көп тилейбиз. Амин, Аллаху амин. Аллаху акбар.